Çok güzel. Kırmızı düşmanın bomba atasında formasında bilgiler var onlar. Masa için. Bu yer bolsa başka yerle bir an uyuyur da yeri de. Kamagan üçün bizden erkekler çıkıp söyleyelmey jatat. Jer bul el, bul uy, bul nan, bul gelecek. Бирок бүгүн Кыргызстанда жер элдин колунан чыгып барат. Унчукпай инвестиция деген катуу урандардын жана мыйзамдардын көлөкөсүндө. Көкжар, июль 2025 жыл. Бул жерде үйлөрдү бузуп жатышат. Эл бул үйлөрдү жылдар бою куруп, акыркы акчаларын жумшаган. Бирок эми баары эскаватордун астында. Расмий себеп өз алдынча куруп алышкан. Ал эми чыныгы себеп. Жер жаңы долбоорлорго даярдалып жатат. Ал долбоорлордо кадимки кыргызстандарга орун жок. Өздөрүнүн пешинетер мээнети менен тапкан балдар. Илгери биз балдарыбызга үй салып берчү элек. Азыр өздөрү таап, сыртта иштеп келип, канчалаган кандай алыс Сибирлерде иштеп келип, акча таап, үйлөрүбүздү бүтүрөбүз деп өздөрүнүн мээнети менен салышкан. Биз эмне кылабыз? Балдарымды каяка алып барам мен? Бул балам азыр алыс жакта иштеп атат. Анын балдарын багып мен үйдөн чыга албайм. Мына эми азыр салайын деп аткан. Мына 149 үй амнистияга кирсе биздин жерибиз эмне болот? Биз кайда барабыз? Бизден маңдай тери менен балам алган акчага, маңдай тери менен эмгектенип, тете алыс жакта иштеп, эшикте иштеп тапкан акчасын алган жери болчу. Жана ошондой эле жанагыраки биздин 5 адамыбызды алып кеттиңер. Ал адамдарыбызды биздин ардагер, биздин ушул Көкжар конусунун өкүлдөрү алар деле өзүнүн жерин, үйүн сакташ үчүн чыгышкан. Алар эмне кылсын? Алардын деле үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар. Мына ден соолуктары оору, бала бакырасы бар, боюнда бар аял бар. Эми мына жерде ташип, камчы ташип, биздин ушул Кыргызстанда сүйлөгөндү камаган үчүн биздин эркектер чыгып сүйлөй албай жатат. Коркуп атат. Ушуга дагы бир таасир этип бир мындай, эмне үчүн булар сүйлөбөй жатат деп. Жалаң аялдар сүйлөп атат, биздин эркектер коркуп атат. Алып барып камап коет. Бизди мынандай кылат, анандай кылат деп өзүнүн үйүн, өзүнүн бала чакасын, семьясын коргой албай шашысы кетип атышат менде. Тилдери буулгандай болуп турат азыр. Мыйзам дагы баарыңарга бирдей деп атасыңар, туура бирдей. Силерге дагы ошо мыйзам, бизге да ошо мыйзам. Бирок бизге мыйзам иштебей жатат. Биздики жок эч нерсе. Ошол техникаларды көргөндө жолдошум дагы үйдө отура албай, чыдай албай, жумушка да барбай ошол жака кетти, эл топтолгон жерге. Анан барып эле арасынан кармалып калды. Биз жаш үй бүлөбүз, ушунча жыл квартиралап жүрүп, Россиялап жүрүп, араң эле жеткен үйүбүз болчу, чынын айткандачы. Анын уяла турган нерсеси жок, мен ошондой эле айтам, как есть. Миграциялап жүрүп, тапкан акчабызды чогултуп, ушул жерден жер алып, Кызылдай акчабызга жер алып, анан үй салып, ушул на протяжении 4 жыл ичинде салынган үй болчу, ушул. Анан жашап келгенибизге эми эле 6 ай болгон болчу. Ошондо деле үйдүн ичи даяр, сырты даяр эмес. Басып алган эмеспиз, ахват эмес бул жерлер. Ошол жерде балдарыбызды чоңойтуп, мисалы үчүн эртең эле мектепке бармай деген, кредит төлөмөй, бардык нерсе ошол жолдошум бакчу бизди, бардыгы менен жолдошум камсыз кылчу. Азыр өзүм эле калдым, ушул 3 бала менен үйдө эле. Тууган урук жардам берип атат, жолдошум камакта. Ошо чыгышын күтүп атабыз, пока эми 17-сине чейин деп срок коюп берген өлкөндө. Ошто да окшош окуя. Келечек базары.
Mэрия сатуучуларды кетүүгө мажбурлап, жарык менен сууну өчүрөбүз деп коркутууда. Бул адамдар жылдар бою үй бүлөсүн багып келген. Бирок бүгүн алардын бизнеси эч кимге керек эмес. Бул жерге башка пландары даяр. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы? Эмне үчүн биз колубузда кызыл документибиз бар, өзүбүз кызылсыздыкка чыкпаган собственный жерибизден кууп жатат бизди. Бүгүн соттун чечимисиз бизди айдалага кууп жатат. Сүрүп берден чыгарып коюш максатпы? Биздин балдарыбызчы, биздин жашообузду, биз наныбызды таап жеп отурабыз ушул жерден. Балдарыбызды ушул жерден багабыз. Бул эмне деген адилетсиздик? Кыргызстанда мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз дейт, бирок только карапайым элге гана мыйзам иштейт. А башкаларга иштебейт мыйзам. Биздин укугубузду ким коргойт ошондо? Урматтуу ажообуз, ушул кайрылуубузду карап коюңузду суранабыз. Бул жактын кызыл китеби бар. Бардыгы красный линиядан эч нерсе чыккан эмес. Эмне үчүн азыр мэриядан адамдар келип светти, сууну өчүрүп бул жака бүт тополоң салып жатышат. Саат 12 болду. Биз соодагерлер кетпей турабыз. Биз кетпейбиз бул жерден. Жер кодексинин жаңы редакциясы чет элдик инвесторлорго жол ачат. Өкмөт бул өнүгүү, бул жумуш орундарды ачат дейт. Бирок инвестиция деген сөздүн артында көп учурда жерди бөлүштүрүп турат. Кытай компаниялары Бишкек жана Чүй областында курулуш үчүн тилкелерди сатып алып башташты. Сокемин Ресурс Групп алгачкы каттоо датасы 2021 жылы, кайра каттоо буйрутма күнү 2023 жылы экен. Эси Тяньжанчы деген жаран. Юридикалык жактын ишинин негизги түрү жөнүндө маалымат баалуу кендерди казуу, алуу жана байытуу. Асыл металлдар көргөзүлгөн. Уюштуруучулардын жалпы саны 1 деп көргөзүлгөн. Негиздөөчүсү ЖЧК Өнөрчай компаниясы Ички Монголия инши болуп чыкты. Министрлер кабинети 23 жылы 8 декабрда Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги компаниясы менен Евразия соода-логистикалык комплексин куруу боюнча инвестициялык келишим түзгөн. Анын тексти эч жерде жарыяланган эмес. 30 августта ал келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. Анда долбоордун аталышы Манас соода-логистикалык шаары деп өзгөртүлүп, компанияга Аламүдөн районунун Ленин айылынан 456 гектар жер тилкесин 49 жылга убактылуу колдонууга берүү каралган. Булак азаттык. Жана бул бир гана Кытай эмес. Чет өлкөнүн желеги астында өз жергиликтүү олигархтарыбыз да өзгөчө шарттар менен жерлерди алып жатышат. Биздин иликтөөлөр көрсөткөндөй, Жапаров жана Ташиевдин тууган уруктары мамлекеттин эң кирешелүү тармактарды басып алууда. Бул жөн эле ушак эмес. Ачык булактарда жарыяланган фактылар. Мисалы, Темировлаев жана Курс медиасынын иликтөөлөрүндө Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун достору курулуш компаниялардын тең ээлери болуп, ири долбоордун анын ичинде Иман борбору, мечиттин жана Бишкек Сити центрлерди колго алган. Мыйзам кагазда, ал эми жер башка колдордо. Көк жар менен келечектин тургундары үйлөрүн жана жумуштарын жоготуп жатканда башкалар баюуда. Ташиевдин уулу Таймураска тиешелүү Мока Групп компаниясынын мамлекеттик органдары үчүн күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү боюнча бир нече тендерде утуп алган. Көбүнчө тендерлердин жалгыз катышуучусу болгон. Камчыбек Ташиев муну кичинекей тендерлер деп жөн эле койгон. Бирок эсиңиздерде болсун, кичинекей тендерлерден кичинекей урурлук башталат. Чиновниктер, куруучулар, инвесторлор баары шаарды көркөмдөттүрүү жана инвестициялык жагымдуулук деген ураандар демиш болду. Ал эми элчи, эл дагы эле ашыкча болуп жатат. Бизди жерден ажыратып, өз үйүбүз, базарыбыз, көчөбүз тууралуу чечим кабыл алуу укугубузду тартып алып жатышат. Көп батирлүү үйлөр, 2 батирлүү бар, клубный үйлөр бар, курулуп калгандар, элдер жашап атканда. Биз аларды мынакей баары акча чогултканда, топтогондо 500 миллион сомго чейин акча каражат чогулуп атат. Бүгүнкү күндө
97 миллион сом акча каражат чогулган. Биз бунун баарын Ататүрктүн реконструкциясына жумшап, ошол бар жерлерди мындай бир өзүнүн калыбына, акыбалына алып келебиз. Ошондо ал жакта жашагандар кайрадан сатып алып башташты. Ооба, ал ар бир сот. Кимдин жери, кимдин кызыкчылыгы. Бүгүн ким жерге ээ болсо, эртең келечекке ээ болот. Бүгүн биздин эсебибизден саналуу гана адамдар байып жатат. Бүгүн жер кетип жатат, унчукпай депутаттар отурат. Аны менен кошо өз тагдырыбызды, балдарыбыздын тагдырын чечүү укугубузду да дөйлөп жатышат. Биз карап турабыз, унчукпайбыз, күтөбүз. Бирок жер күтпөйт. Ал акча менен бийликке кимдин колунда болсо, ошолорго өтүп жатат. Эгер бүгүн өзүбүздүн жерибизди уктап жатсак, эртең башка жерде ойгонуп калышы мүмкүнбүз. Биз алардын бетин ачып, сиздерге чындыкты жеткирүүнү улантабыз. Айтайт десек каналына жазылыңыздар. Мен сиздер менен Улан Нурмамбетов болдум. Görüşкөнчө аман туруңуздар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.